Өлкөдөгү кылмыш кырсык күтүлбөгөн окуяларды жеринен так жана ыкчам алып көрсөткөн телегүзөт көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Сиздер менен эфирде Данияр Өсөров. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизди социалдык тармактарда, баракчалардан, YouTube'дагы телегүзөт каналынан жана УТРК Чекит KG сайтынан көрө аласыздар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Талас облусу боюнча башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу, өзү же болбосо башка адамдар үчүн пайда көрүү жана артыкчылык алуу максатында же башка жеке кызыкчылыктар үчүн жасалган жосун боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Талас районунун Бекмолдо айыл аймагынын ишмердигинде жергиликтүү инфраструктураны жакшыртууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттарды өздөштүрүү менен байланышкан коррупциялык схема аныкталды. Маалыматка ылайык 2021 жылы Талас районунун Бекмолдо айылында ички чарбалык жолдорду оңдоо жана асфальттоо иштерине 24 миллион сомго тендер өткөрүлгөн. Тендерден кийин Календар курулуш жеке компаниясы менен келишим түзүлүп, аталган подряддык уюмдун эсебине 5 миллион 186 миң сом акча каражаты которулган. Талас райондук архитектура курулуш көзөмөл башкармалыгынын капиталдык курулуш жана архитектура башкармалыгынын адистерин тартуу менен контролдук эсептөө жүргүзүүнүн натыйжасында иш жүзүндө аткарылган иштердин көлөмү 1,5 миллион сомдон ашпаганы аныкталып, жыйынтыгында жалпы суммасы 3,5 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул кылмыш ишинин алкагында Талас районунун Бекмолдо айыл аймагынын башчысы жана Календар курулуш компаниясынын директору кармалып, Талас облусунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Сокулук районунда көмүр сатып алууда жасалма акча менен соода кылган жаран кармалган. Социалдык тармактарда аны кармап таландыда калган видеосу тараган. Аталган окуя Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, кылмыш жаза кодексинин жасалма акчаны же баалуу кагаздарды жасоо кылмыштын курамы менен кылмыш иши козголгон. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 1987 жылы туулган жаран жасалма акча менен көмүр алып жаткан жеринен кармалып, анын жанынан 75 даана 500 евро купюра жана 67 даана $100 купюрасы табылган. Шектүү кылмыш жаза кодексинин 96 беренесинин талаптарына ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда кармалган жаран бул окуядан башка жасалма акча менен дагы бир нече кылмыш жасаганы аныкталган. Тергөө амалдары уланууда. Чүй облусунун Токмок шаарындагы Дунларов атындагы көпүрөнүн жанынан Volkswagen Passat үлгүсүндөгү жеңил унаадан өрт чыккан. Бул тууралуу аймактык күбөлөр билдиришкен. Маалыматка ылайык 23 январда Токмок шаарынын айланма жолунда Бишкек-Торугарт унаа жолунун 59 чакырымында унаа күйүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул окуя саат 14:27 чектөөгө алынып, саат 14:38 чамасына толук өчүрүлгөн. Катталган кырсыктын кесепетинен унаанын кыймылдаткыч бөлүгү күйүп кеткен. Жабыркагандар болгон жок. Учурда өрттүн себеби такталууда. Талас шаарында көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып, адам өмүрү кыйылды. Маалыматка караганда, өрт кырсык 25 январга караган түнү саат 12:30 чамасында катталган. Көп кабаттуу үйдүн биринчи кабатынан өрт чыгып, жаздык электр плитага тийип, түтөп, үй ээси 1977 жылы туулган жаран түтүнгө уланып көз жумган. 26 январга азыркы убакытка карата 11 өрт кырсыгы катталды, 13 бөлүм тартылды. Бишкек шаарында 1, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 3, Жалал Абад облусунда 2, Баткен облусунда 1, Талас облусунда 1, Ысык көл облусунда 1, Ош облусунда 1 өрт кырсыгы катталган. Куткаруу кызматтары тарабынан 4 чыгуу болгон, 4 эшик ачылган. Азыркы убакта Кемин районунда Боом капчык айында жол кырсыгы катталып, 1 адам каза болуп, 1 адам жабыркаган. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башкы адиси пара алып жаткан жеринен кармалган. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Жалал Абад облусунда опузалап пара талап кылуу кылмыш иши тууралуу козголгон ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында кармалган адам Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына караштуу Жалал Абад мамлекеттик резиденциясы мамлекеттик мекемесинин айрым кызматтарга прейс-курант макулдашуу жол жобосун өтүү үчүн акча талап кылгандыгы аныкталган жана пара алып жаткан учурда колго түшкөн. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери жасалма документтерди жасап, Кыргыз Республикасынын бир жаранын жеке ишкер катары салык органдарына жасалма түрдө каттоодон өткөрүп, андан кийин анын атынан көмүскө экономикалык иштерди аткарып жүргөнү белгилүү болду. Жыйынтыгында республикалык бюджетке келтирген зыян болжол менен 52 миллион 870 миң сомду түзгөн. 2023 жылдын 25 январында кылмышка шектүү жарандары кармалып, тергөө камак жайын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда жогоруда аталган мыйзамсыз экономикалык иштерге тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча кошумча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 186, мас абалында автотранспорт каражатын башкаруу 157, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 47, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эрежесин бузуу 393, транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 6221, авто эң баштык 11, белгиленген ылдамдыктан ашуу 1635, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1211 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Азыркы учурда Бишкек шаарынын айланасында тонировка аталышта рейдтик иш-чара жүрүп жатат. Бул рейдтик иш-чара 21 январда башталган, жана 27 январда аяктайт. Мына 5 күндүн ичинде милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 27 айдоочу мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган учур аныкталды. Бул учурда мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган айдоочулар үчүн жеке жактар үчүн 20 миң сом айып салынат, жана юридикалык жактар үчүн 40 миң сом айып салынат. Рейдтин жүрүшүндө 4 ай негнетен караңгатылган Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа кармалып, айып кагаздары ордунан толтурулду. Алтынчы 27 январ күндөрү эл аралык маанидеги расмий иш-чараны өткөрүү күндөрү Борбор калаада жана Чүй облусунда 3000ден ашык милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшөт. Ички иштер органдары укук бузууларды эскертүүгө, кылмыштарга бөгөт коюуга жана аныктоого багытталган алдын алуу иш-чараларын жүргүзүшүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жалпы айдоочуларга кайрылат. Автоунаа башкаруу учурунда ылдамдыкты көрсөтүлгөн чектен ашырбастан, мас абалында транспорт каражаттарын башкарбастан жол кыймылынын коопсуздугун, жол эрежелерин толук кандуу сактоого чакырат. 26 январ боомдо жол кырсыгы катталып 38 жаштагы жаран көз жумду. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка караганда саат 12:00 чамасында Бишкек Нарын Торгат унаа жолунун 126-100 чакырымында Хова үлгүсүндөгү чоң жүк ташуучу унаа бара жатып, 1986 жылы туулган айдоочусу уктап кетип, рулга ээ боло албай, жол боюндагы тосмону сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 1985 жылы туулган жүргүнчү каза болгон. Өлкөдө кылмыш кырсык күтүлбөгөн окуяларды жерден такт жана ыкчам алып көрсөткөн телегүзөт көрсөтүүсү соңуна чыкты. Сиздер менен эфирде Данияр Өсөров болду. Урматтуу телегөрүүчүлөр, белгилей кетсек, бизди социалдык тармактардагы баракчалардан, YouTube'дагы телегүзөт каналынан жана УТРК Чекит КЖ сайтынан көрө аласыздар. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.